Көгүлтөр ысык көл жээгинде жайгашкан Аврора ысык көл санаториясында колдонулуп жаткан дарылоочу баткагынын керемет күчү. Дарылоочу баткак жөнүндөгү илим Кыргыз Республикасында 1930 жылдан кийинки жылдарга чейин эң көрүнүктүү окумуштуулар аркылуу изилденип келген жана стандарттык такталуудан кийин гана колдонууга уруксат берилген. 1960-1970 жылдарда медициналык академиянын курортология институту ачылып, жер ресурстарынын дарылоо ыкмаларын жана дарылоо касиеттерин кантип көтөрүү керектигин изилдеп жана аларды багуу ыкмаларын илим-билимдин негизинде колдоно ала турган врачтарды окутуп чыгара баштаган. Негизги дарылоочу баткактар экиге бөлүнөт. Биринчи бышып жетилген дарылоочу баткак, экинчи бышып жетиле элек дарылоочу баткак. 1960-1970 жылдарда көл өрөөнүндө дарылоочу баткактарды изилдей келгенде Жыргалаң аймагындагы дарылоочу баткактардын физика-химиялык жана биологиялык касиети бүткүл дүйнөлүк окумуштуулардын кызыгууларын арттырган жана бүткүл дүйнөлүк дарылоочу баткактардын эң күчтүүлөрүнүн бири деп эсептелинген. Бул дарылоочу баткакты дүйнөгө таралышына баштапкы шарттар түзүлө баштаган. 2012 жылдан бери Ысык көл Аврора санаториясы Жыргалаң лиманынан миллион жылдардан бери жетилген жердин катмарларынан алып чыгаруудагы жана анын эң кымбат чыгымды талап кылуучу илимий негизде ташып келүү, зыяндуу заттардан арылтуу, ачытып багуу жана аны колдонуу стандарттарынын чыгашасына карабай илимий негизде бул дарылоо баткагын колдонуп келет. Видео тасмадагы көрүп турганыңыздай, жердин биринчи, экинчи жана үчүнчү катмарын алгандан кийин гана термалдык минерал сууларынын бууланып, сарыгып турган катмарын техникага да өтө көп түйшүк алып келгенин көрүп турасыздар. Ошончо түйшүктөн кийин гана дарылоочу Жыргалаң баткагы адамдарга керемет дарылоочу касиетин көргөзө баштайт. Жылдын 4 мезгилинде да санаторияда дарыланып жаткан адамдардын саны өсүүдө. Бул дарылоочу баткак омуртка, муун, сөөк ооруларын, тери ооруларын, ошонун ичинде псориаз, экзема деген ооруларга дагы, өпкө дем алуу, ичеги карын органдарынын, гинекологиялык жана простатит ооруларын жана бөйрөк ооруларынын, кан азайган ооруларды айыктырууда миңден бир дарындык касиетинин күчтүүлүгү 9-июнда 2017 жылы коюлду. Бул деген дёсналарды дарылайбыз мына грязь менен. Муну дагы моорекинчи жылдын моуларында, моорекиндей болуп тиги ачыткыны даярдап турабыз. Мына 15-жылдагы ачыткыбыз бар. Мына ушуну менен муну дрожжу менен кайра ачытып турабыз. Мына 15-жылдагы, мынакей 15-жылдагы ачыткы. Муну жаңы грязьды ачыткыга салдык. Муну деген могу санаторийге салганда моорекиндей болгон эмени соруп кете турган вытяжка. Ошондо моорекинин эмесинде мындайынан оюлган, ана кайра мындайынан оюлган, мындайынан воздух кирет дагы, кайра тиги грязьдан алып туруп, аны грязьдын үстүндө серип отуруп, кайра бияка соруп кетет. Ооз бөлмөлөрүнө дёсналарды дарылайбыз. Эми мынабеки грязь. Бул атайын ооз көңдөйлөрүнө, внутренне полостной деп коебуз да, дёсналарды дарылаган грязь. Бул тим эле каймактай болгон, тим эле укмуштай сонун грязь. Мунун өзүнчө багасы, аны бүгүн буну кварцтадык. Мына грязьди кварц менен 2-3 жолу аябай кварцтап алдык. Уже эми бул августтун эмесинде, июндун 15-теринде уже дёснага использовать этебиз. Мына эмне деген моорекиндей болгон. Мына мондай тешиктери бар, мына монда турбайбы? Аны мындан алып туруп, тиги вытяжка серип отуруп, соруп кете берет. Анан 8 слой моорекиндей марли менен анан мондай кылып жаап коебуз. Бул дышащая грязь. Вот она через это покрывало специальный грязь она будет дышать. Өзүбүздүн республикада гана эмес, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген адамдардын да кызыгуусун алып келет. Ошондуктан жылдын 4 мезгилинде дагы Аврора ысык көл санаториясында дарылоо процесси үзгүлтүксүз иштеп келет.